Эми алгач ушул умра сапарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Бир мындай, кандай десем, жүрөгүмдө бир башкача бир нерселер болду да, мындай аябай көп сезимдердин аралашмасы. Назира Айтбекова до и после дегендейчи. Күнүмдүк жашоонун маанисин, маңызын түшүнгөн Назира. Ушул түш тууралуу да бир эки айтып берсеңиз. Экөөбүздө чубак ажы коштур. Үй бүлөлүк жашоо кандай экен? Эркек болуп көнүп турмун, бирок 40 жашыма чейин аял болуп көнүп турмун. Үй бүлө курган аял болгон сонун нерсе экен. Ушул учурда дин аябай керек экен. Кудайга болгон байланыш ушул учурда керек экен. Азыр шүгүрлөрүм экесе болуп кетти да. Экөөбүз сүйлөшүп отурабыз, анан мен феминист эмесмин да дейм да. Уулуңуз кандай кабыл алды жаңы турмушуңузду? Энелер, балдарыңардын бактылуу болушун кааласаңар, өзүңөр бактылуу болушуңар керек экен жана бакыттын үлгүсүн өзүңөр көрсөтүшүңөр керек экен. Аябай урушушту. Писка сенден дешти. Көп адамдар ошол өзгөрүүнү мындай коркушат да. Башка кишиге мамилени өзүңө кандай мамиле күткүң келсе ошондой жашашың керек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарга ысык салам. Буюрса бүгүнкү көрсөтүүбүз дагы өзгөчө бир дуа менен баштайлы деп турабыз. Себеби Муса пайгамбар ушул дуаны ушул фараондун астына чыкканда, коомчулуктун астына чыкканда ушул сөзү өтүмдүү, таасирдүү болуш үчүн колдонгон. Бизде дагы жашоодо ушундай көп көрүнүштөр болот. Дайыма ушу элдин астына чыгабыз, элдер менен мамиле кылабыз. Ошондон дайыма ушул дуаны окуп чыксаңыздар, сөзүңүздөр өтүмдүү жана күчтүү болот. Бул дуа мындай. Куранда дагы аят катары өтөт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уктадам мин лисани яфкаху каули деген сонун бир дуа. Буюрса маанисин Деңиз байкем бөлүшүп өтсө. Албетте бул өтө сонун дуа. Ошол Муса пайгамбарыбыз негизи фараондун алдына барганда ошол дуаны кылган. Рабби шрах ли садри деген сөз ошол биздин көкүрөбүздү ачыгыр, биздин жүрөктөрүбүздү ачыгыр. Ва яссир ли амри деген сөз ошол бул ишти бизге жеңил кыла көр жана биздин сөзүбүзгө мындай сөзүбүздү өтүмдүү кыла көр, ошол сөз жеткиликтүү болсун деп дуа кылган экен да. Иншаллах ушундай сонун бир дуа менен буйруса көрсөтүүбүздү баштайбыз. Албетте бүгүн сиздерге бир жагымдуу, жандуу, мыкты бир маек тартуулаганга аракет кылабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө албетте Толор бренди менен биргеликте биз студиябызда абдан мыкты бир коногубузду күтүп алдык. Белгилүү теле алып баруучу, журналист, блогер, актриса Назира Айтбекова эжекем конокто. Эжеке, студиябызга кош келдиңиз. Кош болдук. Рахмат. Мен негизи Назира эжекемди 2008-жылдан бери билем. Жаңы ушул окууга, ушул жапжашыл болуп, студент болуп барган кезде, ошол убакта эле Назира эжекем биздин университетибиздин жылдызы болчу. Ошол убакта көптөгөн чоң иш-чараларды алып барып, бизди мындай айтканда кубантып, ошол убактан бери карап өтсөм бир топ жыл болуп калыптыр. Аттан ошондон бери Назира эжекемди билем. Сиздин жашооңуздагы бүт мындай этаптарды дагы, мындай жакындан дагы, алыстан дагы мындай айтканда көрүп жүргөн адам катары. Буюрса бүгүн бир сизден бир сонун маалыматтарды алайын деп олтурам. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, жакында Назира эжекем буюрса, алхамдулилла, Кудай таалам кабыл кылсын, ушул вне эфир айтып берди. Эфирден сырткары умрага барып келиптир. Кудай таалам умраңызды кабыл кылсын, абдан кубанычтабыз. Ушул акыркы соңку жаңылыктардан эжекебиз турмуш курду буюрса, иншалла бул өтө баарыбызды сүйүндүрөт. Бирок мунун баарынын тарыхы жана окуялар өтө кызыктуу жана өзгөчө. Ушул сиздерге дагы эфирдин алкагында буюрса бөлүшүп өтөбүз. Эми алгач ушул умра сапарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, ушул барган кезде кандай сезимдер болду Назира эжеке? Ушул жүрөктөрдөн эмнелер мындай өйкө өттү десем болот. Рахмат. Эми негизи жолубуз башка өлкөлөргө болчу. Америкага виза алгам, анан Европага барабыз, тургулабыз деп атканбыз. Анан дагы башка дагы бир эки өлкө бар эле, Дубай, аны муну дегендер. Анан бүт бардык жака жол жабылып туруп, анан күтүлбөгөн жерден Меккеге жол ачылып калды да. Анан кеттик. Баратканда аябай толкундандым. Анан ичимен ойлондум, мындай, берки
жээкте эмес белем. Анан көп ашыкча туура эмес сөздөр сүйлөнүп калган. Динден эмне кереги бар? Дин адамга эмне мындай дегендей аябай мээримде көп суроолор бар эле. Анан ошон үчүн Денис мырзаны дагы эфирге чакырып, аябай билесиздерби, аябай кызыгып, булса эмнеге мындай, бияга кандай болот деп сурагандарым эсимде. Анан бардык. Анан Меккеге неме кылганда баягы Кабаны көргөндө эле биринчи жок Кабаны көрө элекмин. Берки Харам мечитине намаз окуш керек болуп калды. Анан намаз эчтеке билбейм. Жай намаз элдин баары алып алыптыр, меники жок. Мындай туруп эле кетип калдык да, жолубуз чыгып калды. Анан кирип анан топурап эле аялдар бияка киргиле деп эле өзүнчө күйөөм да ар жака эркектер менен бөлүп кетти. Анан отурам, баягы намаз окугандар менен орун талашып отургандан айбыгып атам да. Эми намаз билбесең анан кантип ошол жакта турасың да, анан Кудай алдында аябай күнөөлүү сезип атам өзүмдү. Мындай ушундай жан дүйнөмдө бир кыжаалат болуп атат. Туура эмес сүйлөп калган сөздөрүм аябай кызык болдум. Анан бир бурчта туруп калсам, ошол жакта баарын тейлеген бир айым бар экен. Келип туруп мага бир жай намаз алып туруп, басып бергил деп аялдардын баарын жылдырып туруп так ортосуна отургузуп койду да. Анан мынтип отурсам бир кыргыз эже келип туруп, намаз окуйсуңбу дейт. Анан жок десе, окуганды билбейм десем, туруп турчу анда мен окуп алайын деп менин ордума отуруп алат экен. Анан ал намазын артында түрк аялдар отуруптур да. Анан алар түркчө сүйлөнүп атышат. Анан я сыймыйжабыз аны деп элечи. Батпайбыз. Батпайбыз аны деп атыптыр. Анан мен түркчө сүйлөй калдым да, кечирип коюңуздарчы, азыр намазын окуп алып анан туруп кетет, мен кайра ордума келем десем, сен түркчө каяктан билесиң? Күйөөң түркпү дейт элечи. Жок, кыргыз эле деп. Ошо университетте окугам деп сүйлөшүп калдык. Анан отурдук. Анан тиги эже намаз окуган. Орун берген жок да, отуруп алды да эже. Мен тур дегенден дагы айбыгып эле мынтип туруп калман. Намаз башталып калды, азан чакырылып. Анан намаз окуганды билесиңби дейт. Анан мен жок, билбейм, биринчи жолу десем. Анан кел мен жаныма тур деп тиги эки турчанка мен жанына тургузду дагы, биз эмне десек ошонун баарын кайталай бересиң деди. Ниет кылдырды. Анан деп эле анан саждага жыгылганда эле өпкөпкөмө тийбей деп алып өңгүрөп ыйлап атам. Саждадан башымды көтөрө албайм да. Мындай атайын ыйлайынчы деп өткенсиң да өзү эле да мына Кудай бардык бир жаман нерселерден коруп барып, атайын жетелеп барып, өз үйүнө алып баргандай да. Анда ушундай Кудай өзүнүн эң асыл, эң сонун жерин мага камдагандай келип алган. Өңгүрөп ыйлап Кудай оюмда билип билбей кетирген күнөөлөрүмдү кечир деген эле нерсе болду да. Анан кыргызча эле мындай ниет кылып, кыргызча эле сүйлөнүп, Кудай менен сүйлөшө бердим. Туруш аябай кыйын болду, өзүмдү соротуш кыйын болду. Намаз бүткүчө аябай ыйладым. Солкулдап мынтип жашоомдо ыйлабасам керек да, ушундай көз жашым төгүлүп. Анан чакалап куйгандай коюлат да. Анан баягы ыраазычылыгын билдирип тиги намаз бүттү. Анан мынтип солуп эле отуруп калдым. Анан баарыбыз Кабага кеттик болуп. Анан Кабага кирип Кабаны көргөндө дагы ушундай жан дүйнөм аңтар теңтер болуп, ушунчалык бир башкача болуп, анан аяктында көзүмөн жашым аябай коюлду. Ошо Кабаны неме таваф кылып бүткүчө аябай өңгүрөп, ыйлап, Кудайга сыйынып, ошондон аягында кайра намазды окуп алып анан чыктык. Бир мындай кандай десем, жүрөгүмдө бир башкача бир нерселер болду да, мындай аябай көп сезимдердин аралашмасы. Жан дүйнөмдө бир казан кайнап атты, ар түркүн сезимдер. Анан Меккеде жүргөндө Мединага кечкеле мындай кадимкидей Мухаммед пайгамбардын өзү тирүүдөй болуп эле мени бирөө чакырып аткандай боло берди да. Андан кийин Мединага бармакпыз. Кайра эле ошол жакта чакыруу болуп аткансыз. Анан Меккени бүтүп канча күн ошол жакта болдук. Анан эч нерсе билбейт экенмин мусулманчылык жөнүндө. Эмнеге башында ай турат?
эмнеге мындай, эмнеге мынтип, эмне үчүн биякты карата мынтип айланабыз, анан эмнеге мындай кылып атабыз, аябай ушундай кызыктым бул дүйнөгө. Тим эле жаңы эле баш баккандай. Анан ажы башчыбызды жолдошуман, бизде биякта аял эркек мынтип аралашып отурбайт, андай болбойт дейт. Анан аябай жолдошуман сурап, боягым суусап атат, көкүрөгүм суусап атат, тим эле билгим келип атат. Ажы башчыны сүйлөшүп бер деп анан ажы башчыны алып келди. Анан сен мынтип текчип мынтип карап отуруп албай жер карап угасың деди. Биз журналисттер аябай момунтуп элдин көзүнө тике карап көнүп калганбыз да. Анан 12 саат ажы башчыны кетирбей 12 саат сабак угуп турмун. Анан ал Мухаммед пайгамбардын баардык өмүр баянын айтып берип, ар бир суроомо эмне үчүн намаз окуганда эмнеге мындай кылат, анан колду эмнеге мындай кылат, анан жанагы дуа эмнени түшүндүрөт, майда барат. Тим эле мээниме логикама жатмайынча мен кабыл алышым кыйын экен да. Сурап атам. Андан кийин түнкү 12 болуп кетти. Анан жолдошум дагы 1-2 суроо сурап алайынчы десем, аябай мындай жаман көз менен карады да. Болду эми кечке неме кылбай депчи. Анан мейли деп анан. Ушу аябай ушунчалык суусаганым эсимде. Анан Мединага бардык. Мединага барганда пайгамбардын элеси эле келе берди да. Тирүүдөй эле. Анан үстүнө мындай жашыл кафтан кийип алгандай эле боло берди да. Анан жүзү көрүнбөйт, бирок элеси турат. Анан ушунчалык Медина аябай жакты, тынч, бир башкача энергетикасы. Мекке болсо аябай кайнап турат экен да, мындай болуп. Медина болсо тынч, башка эле бир өлкөгө түшүп калгандай. Анан пайгамбар менен учурашып, ошол жакты карап, анан мечиттин немеси үстү жашыл турбай, балким ошондон улам жашыл кафтан кийген көрүнүп атса керек деп анан жана Рауда. Ошака кирмей болдук. Анан ал күндү аябай күттүм. Аяка дароо кирген жокпуз, бир күндөн кийин. Чыктыңызбы? Кирдик. Баары эле кире бербейтпи? Ошо баары эле кире бербейт деди. Анан аябай күттүм, киргим келди. Анан кирип, анан жанагы ушул бейишке кире турчу жери деген бир кичинекей аймагы бар экен го. Жок, пайгамбарыбыз айтканда, ушул жер, ушул минбар менен кабырдын ортосу, үйдүн ортосу, дүйнөдөгү бейиш ушул жер деген да. Ошентип айткан кезде сахабалар ошол жердин территориясын чийип коюшкан да, айткан жеринчи. Себеби эми азыр дагы мындай логикага салсаң, дин ошол квадратурадан тараганда дүйнө жүзүнөчү. Азыр дүйнө ааламга жеткен болсо, ошол жерде эми элестетиңиз, интернет жок, эч нерсе жок. Ошол жакта биринчи сабактар, мындай Куран аяттары, айтор мындай айтканда, эми диндин өзөгү ошол жакта, мындай ислам дини башталган да. Мен эми ушинтип кабыл алам негизичи. Анан ошого эми тарых чоң мындай айтканда. Сүрүлүп, аялдар ар кандай өлкөдөн келет экен, ар кандай тартипте болушат экен, ар кандай деңгээл маданиятта болушат экен. Баарыбыз ойлоп тим эле мынтип атып түртүшүп атып. Кирдик дагы, так ошол жакка отуруп калып турмун да, түртүшүп отурупчу. Эң алды жагына. Алды жагына жана азан чакыра турчу. Тепкичи бар экен го, ошол жаатка отуруп. Минбардын жанында. Анан аяктан да намаз окуп, мынтип аябай кадимкидей пайгамбарга келгендей аябай сүйүнүп, ушундай бир олуттуу бир коногундай болгон учурлар болду. Өтө сонун болуптур. Чындап айтканда, негизи ошол умрага жана ажылыкка барып келген кишилер мындай оңой менен бара албайт да ал жергечи. Алла тааланын өзүнүн чакыруусун алган кишилер. Аллахтын коноктору деп коет да. Алла субхана таала ошол сизди атайын конокко чакырыптыр. Сиз айтып атпайсызбы, ошол башка жерлер баардыгы жабылып, именно ошол жерге мындай Алла субхана таала чакырган экен да. Ошон үчүн Алла субхана таала ошол умраңыздарды кабыл кылсын. Анан негизи ошол умрадан кийин, акыркы ошол жашоодо болгон окуялардан кийин сиз өзүңүздү ошондой Назира Айтбекова до и после дегендейчи, ушундай кандай бир эмесин бересиз да, мындай ачыктайсыз да өзүңүздү. Назира, билбейм, баардыгы тегерегимде баары эле айтышат, аябай өзгөрдүң, башкача болуп калдың деп. Жолдошум да айтат, аябай өзгөрдүң, байкап атам деп. Анан чынында эле кадимкидей бир
адам баласы жашоодо тепкичтен тепкичке чыгып отуруп аткен да, анан ар кандай жаңылат экен, жазат экен, урунат экен, беринет экен. Анан мен мурунку Назираны жанагы жарга урунуп аткан толкундай элестетчүмүн, тынчыбаган. Азыркы Назира тынчып калгандай, терең океанга сүңгүгөндөй, башкача. Мурунку Назира карьераны көбүрөөк сүйөт эле. Улунуп, жулунуп, тигини жасайм, муну жасайм, муну кылыш керек. Кадимкидей бирөө жетишпей каласың, болду, артыман укуп чугуп аткандай болчу. Азыркы Назира күнүмдүк жашоонун маанисин, маңызын түшүнгөн Назира. Ал учур чакка ырахаттанган Назира, шүгүрдү аябай көп айткан Назира. Анан бул Назира көбүрөөк токтолду го дейм, мурункудай мисалы үчүн ойлонбой туруп карьера деп ойлонбой. Азыр Назира үй бүлөгө көбүрөөк басым жасаган, жан дүйнөнүн тынчтыгына жасаган, тирүүлүктүн ар бир күнүн баалаган, ырахаттанган, жайбыракат эле Назира. Негизинен динибизде дагы ушул аалымдарыбыз негизи дин бизди ушул учур жакка акцент кылууну дайыма үндөйт. Себеби адам ушул өткөн чакты ойлой берип депрессияга түшпөсүн, өзүнүн каталары өзүнө чоң көрүнбөсүн депчи. Анан келечекте дагы мындай айтканда ойлоп көп стресс боло бербеш керек экен да, динибизде устаз турабы. Себеби динибизде таваккул деп коебуз, мындай Кудай Таалага тобокел кылуу, Алла Таалага ишенүү, ушул бүт нерсе Алла Тааладан экенин кабыл алуу менен жашап, анан ушул учур чакта мындай айтканда рахат алып, сиз айткандай ушул сиздин чыныгы азыр айтып аткан образыңыз толугу менен мындай айтканда диндин өкүмдөрүнө, сунуштарына мындай ылайык келет да. Ошондуктан аябай сонун. Анан ушул ар бир адамга насип боло бербейт, даже чоң мечиттердин имам молдолоруна насип болбойт. Ушул Назира экөөбүз менен дагы эфирде мурда сүйлөшүп калдык. Анан айтып берди, мен түшүмө Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул түшүмө кирди деп айттыңыз. Анан биз Дениз байке менен аябай кубандык. Буюрса ушул түш тууралуу да бир эки айтып берсеңиз элдерге бөлүшүп дегендей. Мындай Меккеге кеткенге чейин мындай окуялар болду. Бир күнү аябай уктап атып эле жүрөгүм менен Кудайга сыйынып аттырмын да. Кудай билбей кетирген күнөөлөрүм кечир деп эле ушинтип атам, өзүмдүн үнүмөн чочуп койгонуп кеттим да. Анан аябай мындай бир күнү уктап атып, тим эле сонун азан чакырып аттыр. Анан азан уккум келип атат деп боягыма ушинтип атып, анда да чочуп кеттим. Анан мен динге такыр жакындыгым жок го, эмне болуп атам деген ой келди. Эмне болуп атам деп анан ошол баягы турмуш куруп, мынтип анан Меккеге барып келгенден кийин анан ошо кайра эле ошо дин темасындагы түштөр кире берди. Ла илаха иллаллах кыйкырып аттырмын өткөндөчү. Анан жолдошум аябай капкырып атпайбы? Карачы, чочканда да кандай чочуп атасың түшүңдө депчи. Бул өтө маанилүү негизи. Өтө маанилүү. Мен мындай көп сүңгүгөн үчүн билбей атпаймынбы? Анан түшүмдө тим эле ар кандай нерселер басып атыптыр. Кудайдын кудуретине ушунчалык ишенип, таянып, ла илаха иллаллах деп кыйкырып атып, ойгонуп кетип, өзүм жүрөгүм чыгып кетти да. Анан ошо түштөрдүн арасында да ошо Мухаммед пайгамбардын жүзү анан баягы эмне деп баягы жүзү көрүнбөйт экен да. Бирок кадимкидей эле жанагы Мединада байкагандай эле руху, энергиясы ошо жанында эле жүрөт. А мен болсо анын күмбөзүндө баягы арабча жазууларды эле иликтеп эле аябай толтура команда менен эле эмнени түшүндүрөт, тарыхын, аны мунусун изилдеп эле ушинтип жүрүп турмун да. Анан ойгонуп алып, анан таң калып атпаймынбы? Пайгамбарыбыз оңой менен кирбейт дечи эле. Мен баягы боюм балким жалаң ошол жаатта болуп калган үчүн кирди окшойт деп калдым. Негизинен Дениз байке, эгерде айтылат, эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүнө кирген болсо, ал анык түшүнө кирген болот. Анын образында шайтан келе албайт. Шайтан башка адамдардын образында түшкө кириши мүмкүн экен. Бирок бир гана пайгамбарыбыздын образында
мындай сүйлөкөтүндө келе албайт да. Негизинен сиздин түштөрүңүз Назира эжеке аябай күчтүү экен да. Себеби Фейсбукка да жазгансыз, тиги чубак ажы түшүмө кирип атат депчи. Андан кийин дагы жашооңузда мындай бир топ өзгөрүүлөр болду. Ошол тууралуу дагы кеп кылып өтсөңүз. Чубак ажы аябай көп ошо Facebook баракчаман статустарымды, жөн эле ойлорумду көп окучу экен да. Анан өз досторунун арасында биздин жалпы досторубуз бар да. Анан алар менен да сүйлөшүп, талкуулап ушунчу экен. Анан Назира ушу динге кирсе аябай жакшы кызматтарды кылат эле. Назирадай күчтүү кыз жок да. Анан биздин өз арабызда эле бирөө үйлөнүш керек. Назирага күйөө издейбиз да. Анан күндө күйөө издейт экен да. Кана кимдердин тукуңар жетет депчи. Бул түштө эмес, бул жашоодо, бул жашоодо ошондой. Анан деп эле анан досторум чалып алып күлүп калат да. Бүгүн сага жолдош издедик, күйөө издедик. Чубак ажы аябай караштырып атат сага деп эле анан. Деп эле тамашалашып калчубуз. Анан каза болуп өтүп кетти. Анан түшүмө кирип, папакай сонун кийинип эле аябай чепчеңдеп мурун тың басат эле го, ошондой болуп эле. Тим эле монтип баратып турган. Чубак ажы каяка десем эле, бас менен азыр мен сага күйөө таап берем деп эле. Анан мейли деп ээрчип алып турмун да. Анан ошону жөн эле статуска жазып койгом. Чубак ажы түшүмө кирди. Оңолоюн деп калган окшоймушум мен депчи. Анан деп жазсам эле жолдошум окуп калыптыр. Чубак ажы менен аябай мамилеси жакшы болчу экен. Чубак ажыны баатырым деп эркелетчү экен. Анан сага бир жакшы жубай керек деп көп айтчу экен. Сен баатыр мүнөздүң, сен өзүңө жараша жубайың болуш керек деп айтчу экен. Анан ошко барганда ошо жолдошум мындай баягы өзү алып жүрүп аябай чоң го. Аны чубак ажыны мынтип көтөрүп алып, өзү койнуна салып алып, анан элдерге тийгизбейчи. Ушинтип анан унаанын алдына отургузуп алып, өзү ар жак бер жакка алып барып ушунчу экен. Анан ошон үчүн баягы чубак ажыны жакын сынтып, эмнеге Назиранын түшүнө кирди, ал кандай, эмне деп анан аябай жолугуп ошону сүйлөшкүсү келип анан чайга чакырды. Негизи мындай мырзалардан чайга чакыруу көп келгени үчүн мен такыр баш ийбейт элем да, барбайт элем андай жактарга. Анан аябай курсагым ачып кетти. Аябай курсагым ачып кетти анан. Кыларга ишим жок болду. Мейли бир тааныш кызым, аябай жакшы тааныш кызым ортого түшүп баягы чакырып атат анан. Мейли сен өткөндө аш жеп издеп аттың беле деп алып барып таанышып калганбыз да. Анда февралда ушуну түшүндү айтып берип, ал дагы өзүнүн аны менен мамилесин айтып берип, анан кийин анда таанышкандан кийин биз жарым жылдан кийин анан кайра жолуктук да, ага чейин эле. Бир таанышпай ошончо бири-бирибизди унутуп калдык. Анан бутум чыгып кетти. Үйдө бүт бардык фестивалдерим бар эле, киного башкы ролдо ойнойт элем, дагы толтура концерттерим бар эле, ошонун баары жабылып калды дагы. Анан эле үйдө потолокто тиктеп эле жатып калдым. Анан аябай Кудайдан сурандым. Кудай, эмнеге бутум ушинтип калды? Сен мага эмнени айтайын деп атасың? Мен эмнеңди түшүнбөй атам деп анан аябай тилендим да, Кудай басып кетейинчи. Анан баягы эл адамысың, бирок жаныңда жакын адамдарың жок экен да. Эл менен көп жүрөсүң, бирок сени колдоп, сени сүйөп турган эч ким жок экен. Анан апам бар. Анан уулум бар, болду. Анан эшикке алып чыгып, ушу бутумду көргөздүрүп, жак бактарга машинеге салып алып деген жалайын десем киши жок да. Анан бир-эки досума чалсам, алар баягы башка иштери болуп калып жатам. Анан эле бул чалып калды да, жолдошум чалып калып эле анан. Бутуң гипсин көрүп калдым стористен. Эмне жардам керек? Бир чыгып кеткен окшойт да, жүрү сыныкчыга алып барып келейин десе, аябай сүйүндүм. Эртең менен 7:30 келип калды. Анан сен эмнеге келип калдың десем, билбейм, Кудай жиберди деп атпайбы ал дагычы. Анан аябай таң калып атпаймынбы? Мен Кудайдан аябай тиленип суранып атсам, Кудай жиберди деп ал келип калды. Анан ошентип экөөбүздүн таанышуубуз болуп, кийин үйлөнүп калганда айтып атпаймын, экөөбүз жүдө чубак ажы кошуптур. Сага ушинтип айтчу эмес беле? Мага жүрү түшүңө күйөө таап берем деп атып, сен менен ошондон улам жолуктук го.
деп анан карасаң деп таң калып атпайсыз, чубак ажы бул дүйнөдө жетишпей калган ишин аркы дүйнөдө да аракет кылган турбайбы деп анан ошондой кызыктуу жаңылык болду. Өтө сонун кереметтүү окуя болуптур. Анан негизи бүгүнкү күндө мындай көп ажырашуулар болуп атат. Анан ажырашкан кыздар мындай сүйүнгөн бойдон мына биз эркиндик болуп калдык деген мындай кайра башка кыздарды ошол туура эмес жактарга үндөп, мисалы үчүн эгер силерде мындай жашооңор мындай рахат мындай албасаңар же мындай нааразы болсоңор мындай ажырашып жашагыла дегендей маанидечи. Анан ошол Назира айымызда мындай бир убакыт сиз жалгыз жашап калдыңыз. Анан Кудайга шүкүр ошол азыр турмушка чыгып 1 жылдан ашты. Мындай үй бүлөлүк жашоо кандай экен? Анан ушундай кыздарга кандай мындай совет берет эмес? Үй бүлөлүк жашоо негизи турмуш кура албасам керек деп ойлочумун. Анткени баягы энергиясы күчтүү аял оңой менен бир эркекти жактырышы кыйын экен да. Анан муну мен 2 чайнап бир жутуп коем да деп элечүмүн. Эркектер мындай мырзалар келет таанышканга, баягы телефондун артында аябай кыйын болушат, чоң сүйлөшөт. Анан жаныма сүрөткө түшүп алалычы дегенден мейли деп сүрөткө түшүп алсаң минтип титирешет да. Анан окуй бул мага күйөө болсо өлүп калат го, азыр эле сүрөткө түшүп атканда титиреп атат деп. Мындай менден күчтүү энергиясы, мени мындай башкарып кете алган, мени мынтип сүйрөп кете алган эркек Кыргызстанда бар бекен деп ишенчүмесмин да. Анан өмүр бою эле ушу жалгыз карьера кылып ушуну менен эле өтүп кетсем керек деп ойлочумун. Анан турмуш Кудайдын бир буйругу болду да, мындай атайын пландап ушу күйөөгө тийип коеюн, быйыл сөзсүз күйөөгө тийейин деген темам жок болчу да. Анан Кудай ушинтип эле экөөбүздү азыр айтып алып таң калабыз да, экөөбүз тим эле тормоз тепкенге аябай аракет кылып, бул дагы баягы турмуштан чалынып, экинчи аял албайм деген киши экен да. Үй бүлө такыр курбайм, мен жалгыз кийин Меккеге барып жашайм, ошактан өлөм, ошакта болом депчи. Анан мен болсо такыр турмушка чыкпайм деген, бизде кыйраткан эркек жок деген аялым да. Анан экөөбүз үйлөнгөндө аябай эсибизде болуп, Кудай буйруп кылып койсо, насип кылып койсо, кааласаң каалабасаң оюң кандай болбосо деле бир турмуш куруп калат экенсиң депчи. Анан биз турмуш кургандан кийин элдин баары, жолдошумдун жакындары, достору чалып алып, Назира Айтбековадан коркпой кантип кутуп атасың жанымда деп аябай сурашып, аябай таң калышкан. Айтбекова эмне аял болмок беле депчи. Ал деген өлү кулак мээң жеп атса керек, аябай минтип атса керек деп мындай башкача сүрөттөмөлөр келди да өзүм жөнүндөчү. Анан жолдошум болуп көчөдө кетип баратсак аябай колум бекем кысып сүрөткө түшүп алалычы деп аябай сүрөткө түшүп, Instagram, Facebook'унан Назира Айтбекова үчүн рахмат дешип, ал эле бир жоону чаап келген баатырдай болду. Айтбекова ушунчалык колумда желмокс болуп калган экен. Эркектердин көкөйүнө ушундай тийген экен. Тим эле болгон эркектин баары Айтбекова үчүн рахмат деп алып аябай жашытты да. Чын эле рахмат. Турмуш кургандан кийин турмуш куруунун, үй бүлөнүн махабатын, үй бүлөнүн бир маңызын түшүнүп атам десем болот да. Мурун мен эркек эле болуп көнүп калыптырмын, сыртым аял, бирок ичим эркек. Кылычымды кынынан сууруп алып эле элдер менен чабышып, тебишип, мынтип токучу таап келем деп күнү түнү эшикте жүргөн аял. Анан күйөөгө тийдим. Анан жолдошум айтты: Назиком, тизгинди мага бер. Сен менен тизгин талашсаң, анда үй бүлө курушта кыйын болуп калат. Сен ушуга чейин 40 жашка чейин күнү түнү иштептирсиң, күнү түнү токочтогом, күнү түнү үй бүлө багам деп жүрүптүрсүң. Эми уруксат бер, мындан кийин үй бүлөнү мен багайын, мен алып кетейин, тизгинди мен алып кетейин деди. Анан макул дедим. Башында эгом аябай баш бербей кыйын болот. Мен деген Назира Айтбековмун депчи. Айтбековну ал эгону сындырыш, эркектен аялдыкка өтүш аябай кыйыныраак болду, чынын айтайын. Созулуп эле, дароо эле тим эле укмуш ушундай болуп калган жокмун. Анан
эркек болуп көнүп турмун, бирок 40 жашыма чейин аял болуп көнүп турмун. Билбейт экенмин аял деген эмне, ал эмнени ойлонот, ал эмне иш кылат, үйдө эмне кылат, тамак самак кандай болот, анын баарын билбейм. Анан азыр болсо аял кандай болуш керек экенин үйрөнүп аткан кезим. Азыр башынан баягы аялдык ордумду таап, бир эркекти башчы кылып, алдыга салып, артынан эр чуугандай экенин, анын сөзүн эки кылбай, анын баягы көз карашынан эле мага эмне деп атканын, энергиясынан мага эмнесин айткысы келип атканын сезүү, ал башка нерсе экен. Анан үй бүлө курган, аял болгон сонун нерсе экен. Мен мурунку боштондукта жүргөн ээн баш Эркин Айтбекова ал башка болчу. Азыр үй бүлө курган Айтбекова ал тизгинделген, ал бактылуу жолдошу менен ушунчалык күчкө бир башыңды ийип жүргөн сонун экен. Ал айтат: сен менин аманатымсың, мен Кудайга аманат деп анан аябай бир эркектин аялды коруганы сонун экен. Бир камкордук көрсөткөнү сонун экен. Баардык жагын көзөмөлдөп, курсагың ачпы, токпу, кийимиң бүтүнбү деген нерселери сонун экен. Эртеңкини мен аябай ойлончумун да, эртең кантип жашайм, эртең кайсы тамак алып келем, балама кантип акча таап келем, мен муну жасашым керек, окуусун төлөшүм керек, минтишим керек деп монтип жүргөн каттырмын да баягы. Азыр болсо жайбара ошонун баарын ага тапшырып коюп, жайбаракат, ошон рахат, учурчактын рахатын билүү эми ошон үчүн келди окшойт да, үй бүлөнү сезгенен. Анан мурун Назира Айтбекова өлө эркиндик деген сонун, мына эркин мен деле бактылуу болуп жүрбөймүнбү деген Айтбекова азыр үй бүлөнү даңазалап, бактылуу аял болуш, жар болуш кандай экенин даңазалап атсам, күйөрмандарым бир аз аргандай болду. Ошондо кайсы Айтбекова дейт. Мурун болсо кайсыңыз чындабы? Мурун болсо дин жөнүндө аргандай сүйлөп атып, азыр Меккеге барып, анан Мухаммед пайгамбар түш көрүп атсам, азыр дагы мындай күйөрмандарым мындай болуп атат, түшүнбөй атат, кандай эмне депчи. Көрсө адам өсөт экен. Адам ар бир тепкичти басат экен. Өзгөрөт экен, ойлору өзгөрөт экен. Азыркы учурда Айтбекованын ою ушундай болуп атса, бул Айтбекова дагы өсөт да. Эртеңки дагы канча жылдан кийин балким подкастта жолукканда сиздер такыр башка Айтбекованы көрүшүңөр мүмкүн да. Может, мындай бири-бирибизге Куран аяттарын ким кандай тафсир кылып берет деп. Жакшы, Назиржике, ушул сизди мындай дин менен таанышуу сизде эң алгач каякта башталды эле? Ушул кайсыл жакта кандай кишилер менен мындай динден кандай мамиле көрдүңүз эле? Ошону бөлүшүп атсаңыз. Кичинекей кезимде чоң энем колунда тарбияландым. Анан ар кандай түшүктөр кирет эле, көзүмө бир нерселер көрүнөт эле. Анан аябай корккондо чоң энем эң биринчи ошо кичинекей кезимде эле алгачкылардан болуп келимени айттырып, ла илаха иллаллахты аябай жаттагам да. Анан Куран үйдө окулат эле кадимкидей эле. Бирок Советтер Союзунда динден бир аз олок болгон үчүн Куран окулуу же болбосо жанагындай келим айтуу менен эле чектелчү да. Анан Ататүрк университетинин жатаканасынын кыздар жатаканасында калдым. Анан элдин баары эле, кыздардын баары намаз окуп атса, аябай өөн учураган мага, аябай коркком. Үйгө чалып алып, апа булар намаз окушат экен, мен кетким келип атат дегем. Ушунчалык бир ал мага жат нерсе болгон үчүн коркком да. Андан кийин ушул университеттеги исламды аябай сүйдүм. Жатаканасынын жанында азан чакырат эле. Анан азан чакырылып атканда жүгүрүп барып терезени ачып алып, Кудай анан мындай болсун, анан Кудай тигиндей болсун. Аябай ушундай жүрөгүмөн тиленет элем да. Эмнеге азан чакырылып атканда барчумун билбейм да, ишкылып автоматтык түрдө азан чакырып атканда эле тапылдап терезеге чуркайт элем да. Анан орозону биринчи ошол жактан кармадым. Аябай мугалимдерибиз ооз ачтырат эле го. Чакырып алып, ушунчалык ошол мугалимдердин мусулманчылыгын, ислам динин кармаганын көбүрөөк сүйдүм окшойт да. Алар ушундай билимдүү,
адамгерчиликтүү, окуучуларын сен окуучусуң да муну деп өзүнүн текеберлиги жок, мындай баардыгыбызды ата эне катары көрөт эле го, бооруна кысат эле го. Анан аябай ушу мусулманчылыкты аябай сүйдүм. Тим эле ислам деген сонун нерсе турбайбы деп анан ушинтип аткандан кийин университет бүттүм, чыныгы реалдуу жашоого аралаштым. Шоу бизнеске аралаштым. Аякта ар кандай адамдарды көрдүм, ар кандай ситуацияларга учурадым. Андан кийин менин реалдуу жашоодогу мусулмандар башкачараак болот экен да. Анан мен ислам жөнүндө идеалдуу картинкамды тартып алып дейт атынакай чыныгы жашоого келип алсам, аякта башка картинкасы бар мусулмандар бар экен да. Анан кадимкидей баягы ичимде аябай момчустанып турган нерсеме бирөө көө жаап койгондой, ошол картинкамды сындырып койгондой аябай иренжидим. Кадимкидей иренжип, жек көрүп, эмнеге мындай, эмнеге тигиндей, эмне үчүн мындай, ичимде революциячыл кыз ойгонду да. Кадимкидей күрөшкүм келди, кадимкидей салгылаштым. Азыр ойлосом, эмнеге деген суроолорума ошол учурда мындай Назира бул мындай тигиндей деп мындай ирээттүү жооп берген деле адам болбоптур. Анан бул баягы көп эле уккам, эми мусулмандар ар кандай болушу мүмкүн, баарыбыз пендебиз, жаңылабыз, идеалдуу ислам эле, пенде идеалдуу болбойт дегендин маанисин, маңызын эми түшүнүп деп анан мисалы үчүн ислам дини көп агымга бөлүнүп кетерин анда аңдаган эмесмин. Ушундай экен, ушу жаман экен, караңгылыкка кептет экен деп эле ушинтип туура эмес жорумду кылдым да. Ошол анан кийин андан кийин ошо турмушум шоу бизнес болду, карьера болду. Улам бир нерсеге алаксыдым, өстүм. Материалдуулук жака үй алам, муну алам, аны муну деп жүрүп бир тепкичке келдим. Андан кийин анан дедим. Анан эмне болду? Кызыкчылыгы жок да, акчанын да кызыгы жок. Аябай толтура контракттар турат. Мога жөн эле мына тартылып берип койчу, манча $1000 берем. Тартпайт да жүрөгүм. Акчага тартпайт, тигиге тартпайт, буга тартпайт. Анан мындай жашоонун кызыгы жоголуп кетти. Мындан ары мен кантип жашайм дедим. Ушул элеби дедим. Мен көрчүм баарын көрүп койдум. Деп эле мынтип туруп калдым да, бир тепкичке кептелип калдым дагы туруп калдым. Башка тепкич жокпу дегендейчи. Ушул учурда дин аябай керек экен. Кудайга болгон байланыш ушул учурда керек экен. Анткени диндин маанисин ошондо түшүндүм да. Ал бул дүйнөдө дагы аябай кенен максат болуп берет экен. Анан аркы дүйнөгө дагы кенен максат коюлат экен. Сен бул дүйнөдө материалдуулук жакта үй алдым деген бир максат коесуң, муну алам деген бир максат коесуң, мынча $1000 табам деген максат коет экенсиң, жылдыз болом деген максат коет экенсиң. Ошол максаттарыңа жеткенден кийин ар жактагы тепкич ана мындай дин болбосо анан кайра артка кетип калыш мүмкүн экен да. Өзүңдү өзүң сындырып, өзүңдү өзүң жоготуп, туура эмес компанияга түшүп, депрессияга түшүп. Дин ошол мен мындай жашагым деле келбей, иш кылса эле балама орун очого алып беришим керек, апама орун очого алып беришим керек. Анан болду деген эле нерсе болуп калган да. Анан мындан ары мен ушул чекке чейин жашай турбаймынбы деген нерсеге кептелип калгам. Чөйрөм туура эмес болуп калган. Мындай бейжай жүргөн адамдар менен жүрдүм. Анан баягы көкүрөгүм эле мындай тыбырчылай берди да, бир тынчтыкка кирбей эле тыбырчылай берди. Бир нерсени таппай атам. Андан кийин ошол немеге Меккеге барып, умрага барганда анан дедим, мына бүт пазлдарым баары коюлуп келатат, бир жагы бош да. Анан ошака дин киргенден кийин, руханий неме киргенден кийин деген тынчтык келди да. Ушул жетпей аткан турбайбы мага? Бул деген бул дүйнөнүн өлүмүнүн аягына чейин максатың да ушу экен. Андан кийинки тиги дүйнөңдүн да максаты ушу экен. Анан мындай жашагың келип, азыр болсо ушу карьера, анан акча табыш керек эле, анан муну жасашым керек эле деген материалдык нерсем бар бүт жоголуп кетти дагы. Азыр мага
тим эле экөөбүз жолдошум экөөбүз бир самсы бөлүп алып ушунчалык рахаттанып жейбиз да. Жөнөкөй нерсеге суу ичип шүгүр деп ушундап шүгүр айтып ар бир күндү көрүп алып колубутубуздун соосуна шүгүр дейбиз. Шүгүр айтчу нерсе ушунчалык көп экен. А биз баягы материалдуулук дүйнөдө минтип кете берет экенбиз дагы, баягы майда сонун нерселерди көз жазында калтырып калат экенбиз. Адам аябай бактылуу болуш үчүн жерге жакын болуш керек экен. Канчалык эгоң ылдый түшүп, руханий жагың бийиктегенде адам материалдуулуктан алыстап кетет экен дагы, анан руханий жакка, анан бүт ар бир бул күндүн чыгышы, батышы, асмандагы жылдыз силер менен сүйлөшүп отурган ушунун баары байлык болуп көрүнөт экен. Рахат ала баштайсың. Рахат экен. Сууну ичип алып эле рахат аласың, муну ичип алып рахат аласың. Кудайдын сага берген рахат ушунча көп экен да. Анан ошон үчүн да адамдын эгосу сынганда, адамдын эгосу илгенде, ылдый түшкөндө, руханий өскөндө ошол аябай чыныгы бакытты ошо жактан көрөт экенбиз да. Биз деле тойлордо, башка иш чараларда ар кандай кишилер менен жолугуп калабыз да. Анан кээ бир акчалуу кишилердин иш чараларын алып барасың. Бирок ушундай көп адамга жолуккан соң байкайсың да, ушу кээ бир өтө бай, өтө таасирдүү, мындай макамдуу кишилер дайыма тынчсыз жүргөнүн көрөсүң. Мындай күлүшү мүмкүн, жылмайышы мүмкүн, бирок ары карап мындай стресс, бул кандай болду, бияк мындай болду деп эле постоянно переживанияда жүрүшөт да. Кээ бир мындай жөнөкөй кишилерге жолугасың, тим эле рахат, сиз айтып аткан, мындай бүт мындай ыраазы болуп, мындай жылмайып, жүрөгүндө дагы, көзүндө дагы, сөзүндө дагы мындай бир ыраазычылык, рахат, бактылык бар да. Иншалла Кудай таалам ушул баарыбызды ушул жашоонун чыныгы бир рахатын тапкан, магызын туура түшүнгөн адамдардан кылсын иншалла. Амин. Куранда да Аллах субхана тааля эме деп айтат го бир аятта: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аля бизикриллахи татмаин кулуб депчи. Силер ошол Кудайды эстөө менен гана жүрөгүңөргө тынчты аласыңар депчи. Назира айымыз айткандай, бул жашоодо акча деле эмес, мансап деле эмес, мындай башка нерселер ошол жүрөккө тынчтыкты алып келбейт экен да. Ошол Кудайды мындай жүрөккө киргизгенден кийин адам кадимкидей мындай тынчанат экен да. Кээде мен дагы Инстаграмдан аз баарыбыз эле көрүп калабыз го, мисалы үчүн Палестинада болот, Газада болот, ушундай балдар кыйналганын, ушул кээ бир аталар мындай баласын кучактап алып мындай чуркап баратканын көрүп мындай жаман болосуң да, ыйлагың келет. Мисалы үчүн сен анын акасы ушул балаңды жөнүнөн кучактаган, бул деген бул чоң нерсе турбайбы деп мындай бир көрүп, сезип ойлоно баштайсың да. Мындай айткандачы, Кудайга шүгүр, алхамдулилля, Назирчик айткандай. Мындай аябай ыраазы болдум. Мен дагы мен ушунча шүгүр айтамбы деп ойлоно баштадым. Бул өтө ойлочумун, сөзүңүзгө аралашып. Мен ойлочумун да, мен Кудайды аябай көбүрөөк мен Кудайды сүйгөндө эч ким сүйбөсө керек деп, анткени кичинекей кезимден Кудай менен байланышым бар дейм. Динди баягы түшүнүп терең түйүнө кирбесем дагычы, анан аябай ушинткенде турмуш кургандан кийин анан Кудайды ушундай сүйгөн жолдошумду көрүп алып таң калдым да. Назиком, кой антпай, Кудай карап турат. Кой, жаман ойло, жакшылык болсун. Кудай шүгүр де, жаман бир нерсе болуп атса деле шүгүр де. Шүгүр дедиңби? Шүгүр деди. Аябай барга дагы, жокко дагы, баардык нерсеге шүгүр деп анан азыр шүгүрлөрүм экесе болуп кетти да. Бул өтө жакшы нерсе. Себеби динибизде ошол шүгүр айтуу бул өтө маанилүү. Себеби Куранда Аллах субхана тааля мындай деп айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Уэн шакартум лазиданакум депчи. Эгер силер мага шүгүр келтирсеңер дейт, мен силерге дагы көбүрөөк берем деп. Арттырып берем. Жакшы. Эгерде дейт мындай нараазычылык билдирсеңер, Кудай таалам мынтет экен да: сен мындан да төмөнүн көрө элексиң. Мына көрүп ал дейт экен. Тескеринче шүгүр кылсаң, сен мындан жакшысын көрө элексиң, мына мындайчканда. Ошол жол менен уланат экен да, иншалла. Динде ушул эң чоң сыйкыр бул шүгүр экен, анан ниет экен. Ушуну байкадым да, баардык жакта ниет койдум дегенден кийинки сыйкырларды анан сен көр.
Анан шүгүр дегенден кийинки сыйкырларды сен көр да. Аябай деп биз баягы оозубуз менен эле, оозубуздун учу менен эле баардык нерсени кыла берет экенбиз. А бирок бул жүрөктү катканда ар бир сөзгө анан чыныгы сыйкырлар болот экен дейм. Сыйкыр дегеним жакшы мааниде аябай сонун чудалар, кереметтер болот экен. Ошон үчүн бул сонун нерселер экен. Туура айтасыз. Себеби чыныгы сүйүү, чыныгы шүгүр жана ошол чыныгы ишенич бул жүрөктөн чыгыш керек да. Эгер жүрөктө орун алса, сиз айткандай көп кереметтер ачылып башталат экен да. Өзү тафаккур деп коет динибизде, ушундай Кудай Тааланы мындай айтканда ойлонуу десек болобу, элестетүү, мындай Алла Тааланын берген кереметтерине ыраазы болуп элестетүү, ушул кудуретин ойлоо деген бул тафаккур деген ибадат. Бул деген аябай мындай айтканда дине маанилүү ибадаттардан да. Бул мындай сөз саны намаз окуп бир гана намаз менен чектелбеш керек да. Адам ойлонуш керек, Алла Таалам кандай ысым сыпаттарын окуп, Кудай Таалам кандай кудуреттүү зат депчи. Мисалы үчүн жакында эле бирөө айтып берди, мындай каргалар өзү жан жаныбарлардын арасында, ушул куштардын арасында өзгөчө болот экен да. Алар деген бир адам менен үйлөндү, өмүр бою ошону менен жашайт экен. Каргаларчы. Анан дайыма мындай жалгыз жүрүшпөйт экен да, дайыма мындай эмеси менен жүрөт экен, мындай Жамааты менен. Өзүнүн жамааты менен жүрөт экен да. Жамааты менен жүрүп, андан кийин эгерде мындай кээ бир каргалар, кичинекей каргаларды чокуп башка кылып койсо, кадимкидей сот болот экен да. Анан сот болуп аткан кезде дагы тиги карга канаттарын жерге мынтип коюп турат экен. Айыбын сезип Анан аябай акылдуу болот экен да. Анан мындай айтканда мээси да аябай оор экен да. Кыскасы карга тууралуу факттар көп экен. Негизи мен мындай эстегенче эле азыр бир аз айтып бердим. Айтор Кудай Таалам аларды ушундай өзгөчө кылып жаратты. Жан жаныбарларды жаратылышты. Кудай Таалам баарын жаратты. Иншалла ушунун баарынын да бир ойлоно билүү, бул мындай жөнөкөй эле логика да, Дениз байке. Эгерде мисалы үчүн эки кудай болсочу, адамдардын кудайы бир, жаратылыштын кудайы бир. Чыр чатактар болуп кетмек да мындай айтканда. Ушу жай болуп аткан кезден кар жаап таштамак мисалы үчүнчү. Мисалы үчүн алма өсүп аткан кезде ушу адамга ылайыктуу да, мындай адам жесин деп. Значит, жаратуучубуз бир. Ал деген алманы сен үчүн жаратып койду. Мындай айтканда, сен аны жегенде мындай рахат алып, мындай айтканда башка жер жемиштер бар, башка нерселер бар, жерден чыккан канча зат бар. Ошондуктан мындай айтканда Алла Таала жаратуучубуз бир да. Мындай муну бир ойлоно билип тафаккур, иншалла. Бул тафаккур кылуу дагы өзгөчө бир жөндөм керек. Муну үйрөнүп билиш керек. Иншалла Кудай Таалам баарыбызга ошону насип кылсын. Туура айтасыз. Негизи алымдар да айтат го, ошол бир саат тафаккур кылуу дейт. Бул бир жылдык нафил ибадаттан да артыгыраак депчи. Себеби эгер адамдар мындай ойлонбой эле ибадаттарды кыла берет, намазды окуй берет, бирок мындай терең ойлонбой, ошол тафаккур кылбай, чын жүрөгү менен ошондой ыраазычылыкка, Кудайга ыраазычылык мындай кылыш үчүн чындап тафаккур керек да, ойлонуу керек. Азырчка эми кайра сизге кайталы. Дениз байке экөөбүз бир аз убакыт алып койдук. Назиржике, сиз ошол диндеги болгон жашооңуздагы, жан дүйнөңүздөгү мындай жакшы өзгөрүүлөрдү айттыңыз. Муну бир гана сөз үстүндө эмес, мен келип сизди көптөн бери көрө элек болчумун да. Анан бир аз бир жарым сааттай сүйлөштүк. Ошол сүйлөшкөндө эле мен сездим. Сиз үчүн көз тийбесин, аябай ыраазы болдум да, ыраазымын азыр дагычы, алхамдулилля. Кудайга шүкүр. Тем более жолдошуңуз дагы мени тааныйт экен. Акебизге аябай ыраазы болдук. Иншалла көз тийбесин, Алла Таалам берекет берсин. Пайгамбарыбыздын жакшы бир дубасы бар. Баракаллаху лакума ва барак алейкума ва жама байнакума фи хайр дейт. Кудай Таалам никеңиздерди берекелүү кылып, ортоңуздарга көп жакшылык берсин, жана дайыма жакшылыкты бирге кылсын деген маанидеги дуа. Иншалла ушул пайгамбарыбыз ушундай үйлөнгөн адамдарга ушундай дуасын бергенде, иншалла Кудай Таалам үй бүлөлүк жакшы бир бакыт берсин, буйруса ойлойм. Ушул сиздеги жанагы айттыңыз го, мындай бир женский энергия деп коебузбу, ошол сезилди да, мындай сразу жакшы энергетика, тем более байкебиз менен аябай сонун көз тийбесин жакшы парачка болуп турбуз. Ошондон абдан кубандык, буйруса өтө ыраазыбыз. Эми буйруса Назиржике, сиз акырын динди өздөштүрө баштадыңыз. Анан кээ бир адамдар болушу мүмкүн, мисалы үчүн, сен билбесең эмнеге умрага барып алдың дегендечи. Ал туура эмес. Себеби акырын сиз айткандай тепкичтерди басып өсөбүз. Мен дагы келинчегим бир умрага барса, бирөө айтыптыр да.
кызыгып сурап да бул кандай болот, антигиндей болот депчи. Сен билбесең бияка эмне келдиң деп. Ошону мындайчканда мен акырын мындай кашык менен чогулуп жүргөн мээнетимди ушул көз карашы жакшы болсо экен деген куюп салыптыр да, ошол бир сөзү мененчи. Ошондон Кудай таалам мындай нерселерден алыс кылыш керек. Буюрса кимге Алла таалам кандай хидаят, ыйман берет, биз билбейбиз да. Ооба. Ушу неме диндеги эмнеге адамдарды качырган нерсе ушу аябай дароо мындай баш багып келатсаң эле сындырып коюу же мындай же болбосо аябай үгүттөө мону кылбасаң анда тосокко киресиң деген тема, ушундай нерселер адамды качырат экен да. Анан кээ бир адамдар сырткы дүйнөсү менен гана мусулман болгон учурлар болуп калат экен, ичи кошулбай калат экен. Кээ бирөө сырты кошулбаса дагы ичи менен жүргөн адамдар болот экен. Ичи түпкү өзөгү мусулман болгончу, бирок өзү мусулман экенин билбейт да. Бирок баардык мусулманчылыкта эмне болсо ошонун баарын жасап жүрө берген кишилер болот экен. Ошон үчүн кээ бирөө сиздин жолдошуңузда ичи сырты дагы шайкеш келген. Эми бияк көкүрөк менен келген жакшы экен динге. Мындай түшүнүү менен, аң сезим менен, аңдоо менен деген нерселерин көп болгондо ошондо мындай динди бекемирээк тутканга өбөлгө болот экен да. Мындай сырткы көрүнүш менен тутуп алсаң, аларды мындай өзөгү бекем болбогон үчүн шамал келет, бороон чапкың келет, бат эле сындырып коюу ыктымалдуулугу. Туура айтасыз, себеби ошол динибизде да мындай ыйманды эки нерсеге бөлүшөт экен, мындай бөлүнөт экен. Бул таклидий ыйман деп коет, анан такрири ыйман депчи. Таклидий ыйман ошол сиз айткандай, мисалы үчүн ата-энебиз мусулман болчу, биз да мусулман болуп калдык дегендей. Анан ошолорду эле ээрчип мусулман болгондур да. Анан такрири ыйман деп коет. Ошол такрири деген сөз ошол окуп, изилдеп, түшүнүп анан келгендер да. Ошол кишилер мындай бекем болушат экен да диндечи. Булар бир келсе уже эч качан кайтпайт, эч качан тайбайт, аягына чейин мындай чыныгы мусулман болуп чыгышат экен да. Ооба, ошондой экен. Анан мурда эчке сиз ушул айрыкча Facebook'та мындай феминисттик көз карашта ушул дайым эле ушул аял кишилердин укугун коргоп, албетте бул өтө маанилүү. Себеби бул күнүбүздө негизи мусулман адам катары пайгамбарыбыз жаңы дин, эч кандай дин келген кезде да мындай тарыхты карасак, эң биринчи аял кишилердин укугун коргогон да. Буга чейин бир гана ушул исламды жашап аткан адамдарда эмес, негизи эле дүйнө жүзү боюнча аялдарга болгон кордук, зомбулук аябай катуу болчу да. Аларды мындай оңой эле бири-бирине сатып алмаштырып, айтор каалаган кыздарына үйлөнүп ушундай доордо элдер өмүр сүрүшкөн да. Пайгамбарыбыздын мындай окуясында кээ бир кишилер катар кыз төрөлсө уялганынан мындай кээ бир кыздардын көмүп койгонун да айтканда ага чейин ислам келгенге чейин, бирок пайгамбарыбыз келгенден кийин бул нерсе такыр менен жоюлуп, бейишенен таманда деген мындай статус пайда болуп, айтканда аял кишинин кадыр баркы, орду көтөрүлүп бизге келген да. Мындай айткандачы бизге дагы бүгүнкү күнүбүзгө чейин жанагы айтат го, тиги эмне үчүн мындай силер эркектер аялдар менен кол кармашып учурашпайсыңар деген кезде Британияда жана диалог уктуңуз беле? Силер болсо королевалар, мындай падышаңар менен, королева менен кол кармашып учуралаш? Жок, ал деген ханыша да десе. Ар бир аял зат биз үчүн ханыша. Биз сыйлайбыз, урматтайбыз, барктайбыз деген сыяктуучу, мындай колуна тийген биз үчүн адепсиз деген сыяктуучу. Мындай ролдор ушундай да, мындай эң жогору даражада коюлат негизи. Ушул энеге, аял кишиге болгон мындай бир кысым эмес, тескеринче аларды коргоо ниетинде да. Ошондуктан ушул мурда сизде дайым коргоп чыксыздар го, бир эркек киши туура эмес мамиле кылса сразу сүрөттөрүн жарыялап. Айтор азыр кандай ойдосуз, мурда кандай айырмачылыктар бар экен, анан мурдагы ойдон кандай катачылыктарды көрдүңүз? Баягы ажырашкандан кийинчи бүт эркектердин баары бир мүшөккө түшөт экен да. Акта жакшы, жаман болуп калат деген сорттолбойт экен да. Жалпы жонунан баары анча эмес калк экенсиңер деген темага келет экен да. Анан второй сорт. Ооба, азыр болсо кадимкидей ошондой аялдарды көрөм да. Мурунку менмин алар. Мен аларды аябай жакшы түшүнөм. Ыздырынып, жек көрүп ушинткен аялдарды көрөм. Анан
бирөө мисалы үчүн шоу бизнесте бирөө ажырашып кетсе, ошо аялын коргошот дагы, эркегин бүт аялдардын баары ошо өзүнүн эркегинен тепки жегендин баары, ажырашкандардын баары, таарыныч барлардын баары ошол эркектен өч алып туруп төпөштөп кетишет да. Анан мен деле ошол экенмин, ошондой болчу экенмин. Анан өзүмдү сырттан карап алып битте дедим да. Мен кадимкидей ушу эркектердин баары мындай, анткени ажырашкандан кийин жалгыз калып каласың да. Бир да эркек келип, Найзира, түйшүңдү келе көтөрөйүн, алдыгы оор болаттыр, жөн эле мындай Кудайдын ыраазычылыгы үчүн мен сага жардам берип коеюн, кел бакка чейин ташайын, мен сенин бир тууганың болоюн, агаң болоюн деген киши болгон жок да. Мага дайыма баягы карышкырлардын ортосуна калып калган козудай сезгем өзүмдү. Баардыгы эле мындай тиши шилекей агып, азыр кол салам дегендер ушундай учурга кептелип калгам да. Ошон үчүн менин баягы жек көрүүм эки эсе болгону ошол себеп да. Анан баардык эркектер жаман деп, анан ким ыйласа, ким эркектен кордук көрсө, ошону боорума кысат элем да. Азыр ошонун өпкөсүн үзөбүз депчи. Анан Кудай улук зат деп ошо аябай таң калганбыз да. Менин күйөөм аркылуу эркектин дүйнөсүн ачып берди. Анан аябай уялдым. Анткени ушундай бир учур болуп калды. Мен жолдошумду монтип коргогум келди. Баардык далымды салып, коргоп, жок, ал андай эмес, ал аябай жакшы, ал мындай, жок, силер туура эмес маалымат угатасыңар деп монткум келди. Анан түшүндүм, ар кандай беш кол тең эмес экен. Ар кандай аялдар болот экен, ар кандай эркектер болот экен. Эркектин жаманы да болот экен, жакшысы да болот экен. Аялдын жаманы да болот экен, жакшысы да болот экен. Анан баарын эле бир капка салып эле силердин баары жарабайсыңар, силер укмушсуңар деген тема болбойт экен. Ошон үчүн башында феминисттик көз караш менен аябай байрагымды көтөрүп алып жүргөндө кездерге айрым нерселерге чындап кээде мындай бетим кызарат да. Ушундай кичине аша чаап кетиптирмин. Айрым эркектер дебей калыптырмын. Эркектер көп жазат эле, эркек биздин укугубузду эч ким коргобой калды. Баары эле аялдыкын коргоп, биз деле корболобуз, мисалы үчүнчү деп аябай. Биз деле муктажбыз деп. Армандарын жазат эле да. Анан көп маани бербейт элем да. Азыр эми жолдошум аркылуу эркектин баардык нерсесин кадимкидей түшүндүм, көрдүм. Мен жолдошум болсо тескерисинче, аялдар силер мындайсыңар да тигиндейсиңер деген болчу да. Мындай аялдарда мындай көңүлү калып калган эркек башкача болот го. Анан ал болсо мен аркылуу ушундай да аялдар болот турбайбы, аял менен минтип мамиле түзөт турбайбы деп экөөбүз кадимкидей жашоону нөлдөн баштадык да. Бири бирибизди кадимкидей таанып, бир башка дүйнөгө түшүп калгандай, башка аралга түшүп калгандай башталды. Анан бир Аль Жазирадан бир журналист келди. Анан мени чакырып алып, сени Орто Азиянын кыйын феминисти деген тематикада даректүү тасмага тартабыз. Мен атайын сени издеп келдим. Ал жанагы зордук зомбулукка учураган, үйдө педофилия анымыналарга учураган кыздардын каттарын чыгарчу элем го. Ошолор боюнча келип деди эле. Анан экөөбүз сүйлөшүп отурабыз. Анан мен феминист эмесмин да дейм да. Эмнеге сен аялдардын укугун коргоп жүрбөйсүңбү десе, жок, аны коргогонго коргойм, бирок мени бир эркек башкарса деп өлө кыялданам да десем, ал мени минтип карайт да. Анан ошондо мен феминист эмес болуп атпаймынбы деп атпаймынбы. Мисалы үчүн мага эшикти эркек ачып берген өлө жагат дедим. Анан бир кафеге барганда эркек акчасын төлөп койгону мага жагат дедим. Феминист дегенде жок, мен деле кыла алам деген темадан деп. Анан бизде мисалы үчүн мен чоң энемдин, тайэнемдин колунда чоңойгом, алар болсо эркекти сыйлап, урматтап, бийик койгонду үйрөтүшкөн кичинекей мен. Азыр ошондой бир убактамын, ичимде бир ачыккан жарам бар. Ошол жарамды баардык эркектерге мындай тытмалап, ошолордон өчүм алып, балким ошол жарамдын айласын издеп аткандырмын деп, анан макул болбой койдум. Мен силер издеген феминистка мен эмесмин. Мен ал жакка билбейм, өзүм кошулам, кошулбайм, аны да билбейм. Мен жөн гана ошо кор болгон аялдарды коргогум келди деп. Анан азыр болсо кадимкидей эми Айтбекова кантип аял болмок эле, ал андан аял чыкмак беле деген Айтбековага кээде таң калганым,
ушунчалык баш ийгенди жакшы билген Айтбекова чыкты да. Аябай аялдыкты билген. Жан дүкөнгө барып келсем болобу деп суранган, дүкөнгө чыгып атканда да суранган, үйдө жок болуп калса деле кат жазып, эшикке чыга берейинби, минтейинби, тигинтейинби деп пландашкан, ар бир нерсесин күйөөмдүн баягы көзүн караган, башкача айтып койчу. Кыйналбай мындай чын жүрөгүм менен, рахатым менен. Сен рахат аласың. Айтбековага аябай мурунку эркиндик монтип жүргөн, жалгыз эле сомункен деген Айтбековага мындай күйөөгө тийип алып, ошого баш ийип, анан ушинтип жашаган жагарын мен билген эмесмин да, мисалы үчүн. Азыр Айтбекованы сырттан карап, "Аме, ушундай да өнөрүң бар беле" дейм да. Аябай таң каласың да, көрсө адамдар өсөткөн, өзгөрөткөн, аң сезим өзгөрөткөн. Айрым учурда биз өзүбүздү тааныбаган учурлар болот экен. Биз өзүбүздү ача албай аткан учурларыбыз болот экен. Ичимдеги Айтбекованын аялдык жагы менен тааныша албай калган учурларым болот экен. Жалаң эле эркектик жагын колдонгон учурларым болот экен. Азыр болсо баягы ичиңде өзүң менен өзүң таанышып, өзүң менен өзүң табышып, өзүң менен өзүң бир пикирге келишкенде, анан мындай тынчтык орноп, анан ар кайсы бөлмөдө катылып койгон сенин мүнөздөрүң болот экен, адаттарың болот экен. Ошолордун баарын сыртка чыгарат экенсиң. Мен сени кабыл алдым дейт экенсиң. Сен дагы мага керексиң дейсиң, кайсы бир адаттарың, мүнөздөрүңдү. Ошентип отуруп анан бир бүтүн башкача адам чыгат экен да. Машалла. Уулуңуз кандай кабыл алды жаңы турмушуңузду? Биздин эң чоң катабыз, аялдардын, жалгыз калып калган аялдардын катасы, уулубузду момт эткенбиз. Сыночка, сыночек дейт экенбиз да, маминки сыночка өстүрөт экенбиз. Анан мен кадимкидей, мен ошондой апаларды көргөндө кыжырым келчү да. Энеси менен баласы монтип жетелешип алат го. Эмнеге ушинтет депчи. Анан баласын мындай кылыш керек да, тиңдер көрсөм, ал менин өзүм экен. Ошо өзүмдү көрүп аттырым, ошол мени кыжырдантып аттыр. Анан баягы турмуш кургандан кийин эң биринчи ошо балама сүйүнчүлөдүм да. Балам кечке эле айтып берет элем: "Мама, когда ты выйдешь замуж" деп элечи. "У тебя есть парень" деп берет эле да. Анан мен: "Все мужчины меня боятся" дейт элем да. "А почему, ты же хорошая" дейт. Анан мен айтам да, алар менден жакшы аялды көрбөйт экен, мен бир желмогуз аял катары эле көрүнөт экенмин десем, "Ну, скоро найдешь" деп эле аябай күтчү да. Анан мен ушинтип таптым, анан ушундай, анан биз турмуш курдук деп аябай ушинтип айтсам, "Как я рад" деп балам аябай сүйүнүп, анан минтти да, деди да, "Мама, бул менин үстүмдө ушундай чоң жүк бар болчу" дейт. Мен лицейде жатаканада калчу да, анан жатаканада болгондо мен апамдын ар кандай фанаттары бар эле, ар кандай жек көргөн хейтерлери бар эле. Апамды мынтип туура эмес кылып коебу, мамиле башкача таарынтып коебу деп аябай тынчсызданчумун. Азыр сенин жаныңда жан күзөтчүң бар, сени коргой турчу бар. Мен кадимкидей жыргап калдым деди да. Аябай сүйүндү. Анан баягы жолдошуман үлгү көрдү. Чыныгы эркектиктин мүнөзү бар го, ошол мүнөзүн көрүп алып, анан: "Апа, мен мындай кылсам назарда боломбу, мындай кылсам ошондой боломбу, мен ага окшошуп атамбы же окшошпой атамбы" деп аябай ушинтип үлгү туткан бир демеси болду. Анан мүнөзүндө эмнени байкадым, ачылды. Мындай жабылып калган. Ажырашкандан кийин бала же ачылат экен, же жабылат экен. Үйдө чыр чатак көп болсо, ата энеси кечке кырылышып согуша берсе, бала ал экөө ажырашкандан кийин ачылат экен. Үйдө аябай жакшы болуп келип ажырашкандан кийин бала ачылып турган бала кайра жабылып калат экен да. Мен балам мындай жабылып калган болчу да. Анан азыр болсо кадимкидей ачылып, сүйлөп, өзүнө ишенимдүү болуп, үстүнөн бир оор жүктү алып салгандай болуп, аябай жыргап башкача болуп баштады. Анан мен өзүмдү аябай катамды көрдүм. Кечке эле сына деп эле күйөөгө тийгенден кийин аябай ыйладым. Күндө түндө туруп алып, жиндидей болуп бышактап ыйлайм. Анан жолдошум: "Эмне болду? Тагы эмне болуп кетти" дейт.
жаным, мен баламды сатып салдымбы, мен баламды мындай предавать этет го, мындай балама мындай саткынчылык кылдымбы, ушундай сезим келип атат, ичимде күнөөлүү сезим болуп атат десем, жаным, балаң өзүнүн ордунда, сен өзүң жолдошуң таптың, сен бактылуусуң, сен канчалык эне катары бактылуу болсоң, балаң да автоматтык түрдө бактылуу болот деп азыр кадимкидей баламды өзгөрүп, бизди өзгөрүп жакшы болуп калдык. Мисалы үчүн ата эне мындай турса, бала ылдыйда турса, атасы ар жакка кеттиби, бала дароо үстүнө чыгып алат экен дагы, бизде аялдар дароо балдарын күйөө кылып алышат экен. Мындай подсознательно, атайын эмес деп, анан баардык нерсени аны менен бөлүшүп, ага неме кылып болгон жүгүңдү аны менен ушинтип өткенбиз. Анан жолдошум келдиби, ал кайра өзүнүн бала деген ордуна түштү, жолдошум келди. Ошондо буга да жакшы болду, мага да жакшы болду. Энеси канчалык балам менен киндик байланышсың да, эне канчалык жан дүйнөсү тынч болуп, бактылуу болуп, ушун жайдары жыргап жүрсө, балага ал дагы энергетикалык жактан аябай таасир берет экен. Балам оорубай калды, кечке эле грипп болуп эле, кечке эле ушинтип берчү эле. Ал кадимкидей күчтөнүп, спорт менен машыгып, такыр башкача үлгүгө түштү да. Ошон үчүн энелер, балдарыңардын бактылуу болушун кааласаңар, өзүңөр бактылуу болушуңар керек экен, жана бакыттын үлгүсүн өзүңөр көрсөтүшүңөр керек экен. Өтө сонун, өтө жакшы айттыңыз да. Ушул азыр көрүп атабыз, Назира айымдын мындай жашоодо баардык нерселер мындай ордуна келди дегендейчи. Башаламан болгон жерлерим бар болчу да. Негизи ага да жакшы болот да, себеби чет өлкө окуйн деп чыкса дагы көп апам кандай болот, же өзүнүн кыялдарын толук ишке ашыра албай калат. Мисалы үчүн ушундай көп тааныштарыбызды билебиз. Потенциалдары аябай чоң болгон. Мисалы үчүн Мемин деген фирмаларда ишке сунуштар түшкөн, бирок өзү үй бүлөдө жалгыз, анан апасы жалгыз болуп, анан мейли деп кыя албай баарын таштап кайра Кыргызстанга келип, мисалы үчүн бир досум бар эле Европада, Goldman Sachs деген банктан да бир жакшы контракттар түшүп, мындай айтканда жылдык контракттар түшүп, анан бирок ал контракттарды кабыл ала албай, анан жетекчиси да чакырган, бул мындай өмүрдө мындай адам мындай шанс келе бербейт, сен жиндисиңби деп бага ушинтип айтыптыр да. Анан бирок баарын таштап кайра Кыргызстанга келип, анан жумуш таппай, кыскасы элестетсеңиз, дүйнөлүк банктан мындай айтканда чоң мындай неме алып, мындай сунуштарды алып, бирок кыскасы, бирок ушундай апаларын ойлоп, Кудайга шүгүр, жакшы апаларында болгон сүйүү, урмат, кандай болсо дагы бул менин энем деп мындай. Бирок кийин дагы Кудайга шүгүр азыр жакшы ордун таап кетти. Мындай самое главное аманчылыкта дегендейчи, иншалла бактылуу. Бирок айтайын дегеним, ушул балаңызга да жакшы болуптур деген да. Оюндагы кыялдарын, пландарын, мисалы үчүн буйруса азыр канчынчы класс болуп калды? 10-класс. Азыр ошол менин көп жыл болуптур көрө элегим, анан уже азыр ойлоп койдум, уже абитуриент болуп калса керек депчи. Азыр уже кенен как раз 1-2 жылда уже өзүнө план кылып, чет элге окуп, өз жолун чийет да. Өз жолун кенен чыйа баштайт да, мындай айткандачы, өзүнө рамка койбой дегендейчи. Иншалла Кудай таалам бакыт береке берсин. Назира эжеке, ушул жашооңузда мындай сонун алхамдулилля жакшы өзгөрүүлөр болуптур. Бирок ушуну бир элдер менен сиз дайыма ушул сезимдериңизди, ойлоруңузду социалдык тармактарда бөлүшүп келесиз. Анан ушул өзүңүздө эл эмне дейт деген проектте актриса болуп катышкансыз. Ошондон эл эмне дейт, коомчулук эмне дейт, ушул сизди колдогон, ошондой мындай мурдагы Назиранын ойлорун колдогон сиздин катталуучуларыңыз бар болчу. Аларга ошону кандай жеткирем деген ой болдубу? Аны менен кандай мындай күрөштүңүз, же алар кандай кабыл алышты? Аябай урушушту. Отписка сенден дешти. Мурунку Назира жооп кеттирбиз, мурунку Назираны сүйчүбүз, кеттик биз деди. Кадимкидей эле чемоданын чогултуп эле кетип калышты көбү. Мындай дин жаатында жүргөндөр, түшүнгөндөр баары келип алышты, алардын ордун толукташты. Кадимкидей баягы өзгөрүүлүү болду да, катталуучуларым арасында дагы. Башында
мен башка эле идеологияны, башка эле нерселерди айтып эле тигиге чакырык жасап, буга чакырык жасап, мынтип жүрүп эле анан такыр башкача өзгөрүлүп калсам, кадимкидей ошолорду башка жолго салып туруп анан өзүм кетип калгандай, аларды сатып ийгендей, мындай ыңгайсыз болдум. Бирок мындай түшүндүрөм да, аны Назира, ал изденип аткан Назира да дайыма бул нерсени ос тиет, тигини ос тиет, анан силерге айтып турат да. Жүзүмдүн даамы мындай экен, анан катырайт экен, анан лимон деген мындай ачык экен, мындай деген кишимин да мен. Азыр болсо ошол тиги багытымды көрдүм. Азыр бул багытка келдим. Бул багытка келип алып анан бул багыттын даамы мындай экен, жыты мындай экен, формасы мындай экен деп азыр дагы тааныштырып аткан учурум. Назира дагы өсөт, ал дагы башка формага өтөт, дагы башка өңүттө болот. Бүгүнкү ойлору балким өзгөрөлөт, чыгаттыр. Бул норма экен, адамдын нормасы экен. Адам дайыма өсүп, өнүгүп, бийиктеп турушу кажет экен да. Ошон үчүн эми бара аябай эл эмне дейт, окуй, мен элдин баары карап атат, анан уят болуп атам деген деле болгон жок. Баягы тынчтык да, анткени Кудай менен табышып алдың, сен түшүнбөгөн темаларды түшүнө баштадың. Ушундай турбайбы, мен ушуну түшүнчү эмес турбайбы, мен ошон үчүн тияка кетип калган турбайбы деген темалар болду. Бирок мурунку көбүрөөк темаларымда кичине уялам да. Ал Назираны деле кабыл алам. Ал Назира ошол жолду басып өтүшүп керек болчу. Анан кичине коомдун алдында көбүрөөк мындай айыптуудай сезем, күнөөлүү сезем. Жалгыз деле бактылуу болсо болот. Ну что ж деген айтпек үчүн. Мен үй бүлөнүн баркын, үй бүлөнүн маанисин ошондо жеткире албаптырмын. Ошондо жалгыз Назира өзүнүн жалгыздыгын актаган экен. Ошо Назира өзүнүн ошо жалгыз жашоосун жактаган экен. Ошол бир караңгы дүйнөсүн бир кооздогонго, ошондон рахат алганга, жалгыздыкка көнгөнгө аракет кылган Назира болчу экен. Азыр болсо башка өңүткө келдим, башка ойго келдим. Азыр деле жазышат. Назира, мурунку Назира каяка кетти? Мурун Назира бул темаларды койгочу. Азыркы Назира жыргап эле сен эле жалгыз эрге тийгенсип. Жалгыз эле сен бир бактылуу болуп аткансып деп аябай урушуп атышат. Анан кечирип койгула. Азыркы абалым кандай болсо, ошол абалымды сүрөттөп, балким мурунку туура эмес берген багыттарымды түздөгөнгө аракет кылып атам да. Мен менен жүргүлө, биякта мындай жарык бар экен, бияк мындай жакшы экен деген нерселерди көрсөтүп атам да. Машалла. Бүгүн сиз сөздөрүңүздө ушул мен өсүп атам, мындай бир тепкичтер бар деген сөздү көп колдонуңуз. Пайгамбарыбыздын хадисин эстедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, мусулман адамдын күнү биринчи күн менен экинчи күнү окшош болбош керек деген да. Бул сөздүн мааниси, ал адам бир катаны эки жолу кылбаш керек жана дайыма прогрессте болуш керек да. Дайыма өсүүдө, дайыма умтулууда, илимге болсун, билимге болсун. Негизи Курандын эле биринчи сөзү икра деп келип атпайбы? Окуу деп атат. Окуу, изилден, кара, үйрөн депчи. Алла Тааланын мындай, Куран бул Алла Тааланын сөздөрү да, насааттары. Курандын ичинде окуялар бар, мисалы үчүн. Бул чыныгы дин экенин тастыктай турган окуялар бар да. Муну адамдан адамга жеткириш бирөөлөр билиши мүмкүн эмес. Ошон үчүн 25 пайгамбардын өмүр баяны, мындай айтканда жашоосунан маанилүү үзүнтүлөр сүрөттөлгөн. Куранда ушундай окуяларга бай, ичинде мындай айтканда насааттар бар, үгүттөр бар. Мындай адамдардан этият болгула же мындай адамдарга окшобогула деген сыяктуу көп сабактар бар да. Муну мындай ушул күнүбүзгө чейин акырын изилдеп, бир жактары ачылып, айтканда үйрөнүп келебиз да. Ошого мен да жана сиз айтсаңыз, ушу пайгамбардын хадисин эстеп кеттим. Иншалла сиз өнүгүүдө болсоңуз, биз да аябай кубанычтабыз. Иншалла эң башкысы көп хадис билүү эмес, билген хадисиңди амал кылып устаз туурабы? Топтура. Анан негизи все познается в сравнении деп коет го. Ошол анан Назира айымыбыз айткандай, бул жашоонда мындай көрдү, анан ошол жашоодо кандай сезимдер болгон болсо ошону мындай айтып берди. Анан башка
жашоону да көрүп баштаптыр. Анан чындап айтканда биз кээде бир тараптан эле көрүп туруп, башка адамдарга мындай сын тартып айтабыз да. Башка мындай тарапты түшүнбөй элечи. Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Анан кээ бир адамдар чындап айтканда ошол бул жашоодо кээ бир нерсени көрүп туруп, анан иманга келгенден кийин кадимкидей ошол нерсени салыштырганда чындап мындай баалап баштайт экен да. Мындай баалап туруп, анан когой ошол туура эмес жактарга кайра кайтпаганга аракет кылат. И чыныгы мындай имандын даамын татып баштайт экен да. Анан Назира айымыз чындап мындай 180 градуска мындай өзгөрүптүр да. Анан көп адамдар ошол өзгөрүүнү мындай коркушат да. Анан ошол биринчи кадамды таштаганга же ушундай мындай өзгөргөнгө мындай чындап корккон адамдарга кандай сунуш берет элеңиз да? Эмнеден корксоң ошого барыш керек экен. Мен азыр адамдарга айтат элем да, бир багыттан эле меники тур, меники чын деп карай бербегиле депчи. Мисалы үчүн мени мурунку Назиранын ойлору тим эле 100% туура болчу да, мен үчүнчү. Менин жолум тим эле 100% туура болчу ал учурда. Азыр жашоону башка бул өңүткө келип, бул тараптан карап атам. Анан мен өзүм бияктагы каталарымды көрүп, деп анан бияктагы мен туура эмес деген нерселеримди көрүп атам. Ошон үчүн коркпой эле кадам таштагыла. Кайсы нерседен коркуп атсаңар, көз коркок кол баатыр дейт. Ошол жакка баргыла. Сүзүп көргүлө, ооз тийгиле, даамдагыла. Бул жашоодо негизи эле жаңылгандан, мүдүрүлгөндөн коркпош керек экен. Канчалык тизең канаса ошончолук кадамың, арышың кенен болот экен да. Анткени мурунку таштарыңды мындай аттап өтөп баштайт экенсиң, башка жол издеп баштайт экенсиң. Жаңылыштыктан, ануулардан тиякты сүзүп көрөт экенсиң, биякты сүзүп көрөт экенсиң, ооз тийип көрөт экенсиң. Ар бир нерсенин анан өзүң жолуңду, анан өзүңө ыңгайлуу нерсени, көкүрөгүң каалаган, көкүрөгүң тынчтанган нерсени табат экенсиң да. Өзгөрүлгөндөн биринчи ойлойм да, жана мурунку Назирага айткым келет да. Кыйкырып жүргөн Назирагачы. Назира, эмдигиде ошолундан ушундай сабак алдым да, Назира, эмдигиде бир тараптуу кылып айтпа дейм бир нерсени. Ушул деген ушундай деп кепилдик берип айтпа. Сен биринчи ошол тарапты ооз тийип көр. Ошол нерсени кылып көр. Анан мындай салыштырып, анан бир орток бир бааңды чыгар. Мен бир жактуу болгонум үчүн кичине неме болуп кетем да, мындай бир жактуу болуп эле, булар деген мындай, булар деген тиндей деп мен Меккеге барып келдим, умрага барып келдим деген нерсе сайттан, башка жактан маалымат катары чыккандан кийин анан аябай көп тил уктум да. Аябай көп ар кандай сөздөрдү уктум. Ошондо мен кадимкидей эле өзүмдү эки жүздүү сезип, эки жакта ойноп аткандай сезип, кадимкидей уялдым. Мен мурун башка нерсени айтып аттым эле, бүгүн башка нерсе деп ыңгайсыз болуп, ошондой нерселерден өттүм да. Анан мен ошондо айттым да, кап, ошо Меккеде отуруп, кап мен тигил мурун тигил өйүздө эмес белем. Ошондо өйүздөн деген бияк мындай көрүнбөдү беле депчи. Азыр кайра бул өйүзгө түшүп калдым да депчи. Ошончундай бул өйүздөгүлөрдү да аябай түшүнөм да. Мен ошоктон келгенден кийин арап күл болуп кетесиңби анан мындай тигиндей деген, сен дагы думбаланып кетпе деген. Мурунку нерселердин баары, таштардын баары мага келип тапырады да. Мен анан ошондо кадимкидей жон терим менен сездим да. Анан айттым да, башка адамдарга хаксызлык неме кылбаш керек экен. Акысына кирбеш керек экен. Абайлаш керек экен. Таш ыргытып атканда килейген чоңураак ташыңды алып албашың керек экен. Арка өзгөтүп калсаң ошол таш сага тиет экен деген сабак мага аябай сабак болду да. Мында ор казып атканда мында кичине эле казып коюш керек экен. Тереңирээк казып алсаң эртең өзүң түшүп калат экенсиң. Жашоо ушундай. Кудайдын адилеттүүлүгүнө аябай таң калам. Оозуңан кандай сөз чыкты, эртеси башкасын көрсөтүп берет да, Кудайчы.
мен мисалы үчүн жолдо кетип баратып светофордо туура эмес туруп алган кишини өлү ашатып сөгүп баратсам, машиналар минтип баратып ошонун ордуна туруп калам да. Ушу азыр сөгөт артыңда пипилдетип аткан болот, сени сөгүп аткан болот да, анан эле Кудай кечирип кой, мен жанагы кишиге аябай туура эмес кылып коюптурмун, азыр ордуна түшүп калдым да. Бирдеме азыр айтар да, бирөөгө бир нерсе жасар да, жет өлчөп, анан бир кесип, эртең мен унутуп калбайын. Кудай, оюм туура эмес кетип калды, кечирип кой деп ушинтем да. Аябай корком ар бир нерсесиненчи. Ошон үчүн мындай ар бир бүгүнкү сенин кадамың, сен жасап аткан тандооң, бүгүнкү сүйлөп аткан сөзүң эртең сага ок болуп, башыңа таш болуп тийип калбаш үчүн астейдил абайлап, кыйын болуп эле эртең башыңа келбечүдөй сын тагып, сен мындай тигиндей дебегиле ошол кишинин ордуна түшүп каласыңар да. Ошон үчүн башка кишиге мамилени өзүңө кандай мамиле күткүң келсе ошондой жашашың керек. Башкага канчалык жакшылык жасап, канчалык жакшылык кылсаң, эртең ошонун ордуна сен турат экенсиң, ошол эле нерсе сага келет экен. Биз бири-бирибиздин күзгүбүз эле экен да. Сени сөксөм, демек мен өзүмдү сөгүп атам дегендик экен. Сен менин күзгүм экенсиң. Жараткандын баарыбыз бирдей болгон соң бири-бирибизге бирдей мамиле кылуу кажет экен. Жакшы мамиле кылуу кажет экен. Жан дүйнөңдө эмне эксең, ошонун баарын сыртка көрсөтөт экенсиң. Жан дүйнөңдө гүл болсо сыртка гүл берет экенсиң. Жан дүйнөңдө акыр-чыкыр болсо сыртка чыгат экен ошонун баары. Ошон үчүн сырткы ааламды оңдоп кыйын болуп, ошолорду ордордуна коердон мурда өзүңдүн ички ааламыңды оңдоп, ошол жакты гүлдөтүп, анан сырт өзүнөн өзү гүлдөгөн аалам көрүнөт экен да. Туура, ошол исламда алымдардын ушундай сөзү бар экен да. Бирөөгө дейт, ошол сын айткан болсо дейт, сен ошол мындай бирөөгө сын айта турган болсоң, сен ошол абалга түшмөйүнчө дейт, бул дүйнөдөн кетпейсиң деген сөз бар да. Туура. Ошондуктан сын такпай эле. Бирибизге баарыбыз байланыштуу экенбиз да. Негизинен өзү күчтүү адамдар, мындай жан дүйнөсү дагы бай адамдар көп сын такпайт. Мисалы үчүн менин келинчегим да айтат, чубак ажекен астына бир жолу барып калганбыз да. Анан ал туку учуп калып турду. Мен биягым ачык эмесмин, мындай жолугум жок депчи. Ал өлө стресс болуп турду, азыр мени урушат, азыр мени жаман айтып таштайт депчи. Кызым, кандайсың, жакшысыңбы деп туруп мойнтоп айкым, все ошол. Өлө мындай рахат алып, ошол сөзү ушул күнгө чейин эсине кетпейт да, мындайча. Аябай мындайча айтканда ошол жолугушууга мындай ыраазы да. Ошол сыяктуу мындайча айтканда жан дүйнөсү бай, тынч адамдар мындайча айтканда көп катуу критика кылбай, негизинен эле байкайсыз го, мындай бактылуу болуп жашаган адамдар көп ыз чуу сала бербейт да. Биягы менен өзү келишкен адам, өзү менен өзү табышкан адам, өзүн өзү кечире алган адам сырткы дүйнөнү да кечире алат экен. Сен да кечирет экен, өзү ичинде аябай бактылуу болуп атса, сен да дүйнөңдө бактылуу болот экен, аны да бактылуу болот экен. Баардык нерсе өзүбүз менен өзүбүз табышпай мушташып, сен келесоосуң да өзүбүз тилдеп атсак, сырттагы адамдардын баары келесоо көрүнө берет экен. Болгон сыр ошондо эле экен. Эч кимди оңдоштун кажети жок экен. Сырткы дүйнөнү кара, убара, ошолорду оңдоп убара болбой эле койшуң керек экен. Сен өзүңдү эле оңдой бер, өзүң эле өсө бер, өзүң эле тартиптүү боло бер. Сени көргөн адамдардын баары эле ушинтип сага карата, сенин энергияңа карата эле оңолуп кете берет экен. Жаныңдагы тигеректеги адамдарды оңдоп, неге сен мага мындай мамиле кылбайсың, тигиндей мамиле кылбайсың дебей эле коюш керек экен да. Анан баягы жолдошум мага башкача өңүттөө мамиле кылып, аябай минтип алаканына салып, аябай аялдык бир бакытты көргөзүп ушинтип атат да. Анан ал айтты да, мен мурун мындай эмес элем. Сен жаныңда, сен энергияңда мен аябай өзгөрдүм. Мен ушундай боло алат экенмин. Ал арстан болгон киши да анан айбат. Өзү мындай килейген. Анан дези ал мени минтип кичинекей кыздай кылып минтип карап атса, мен айтып атпаймынбы, демек бир эркек бир аялдын жанында башкача боло алат экен, бир эркек бир аялдын жанында башкача өзгөрүлөт экен.
Анткени анын программасына, энергиясына жараша адам өзгөрүлөт экен. Эгерде мен жакшы күйөөгө туш болоюн, үй бүлөмдө бактылуу болоюн десем, демек мен өзүмдү оңдоп атам да. Мен оңдойм, ойлорумду оңдойм, программаларымды оңдойм, энергиямды оңдойм, жан дүйнөмдү оңдойм, биягымды, ниетимди, көңүлүмдү баарын таза кылам, тазартам. Анан жанымда турган адам автоматтык түрдө менин программама жараша өзгөрүлүп калат экен да, башкача мамиле күтөт экенсиң. Бул жеке эле күйөө аял тиешелүү эмес, балаң болобу, ата энең болобу, кайын журтуң болобу, баарына кенен таасирин берет экен да ушул нерсе. Машалла, тупча. Рахмат. Назирчке чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Бүгүн атайын убакыт бөлүп, биздин көрүүчүлөрүбүз менен ушул жакшы ойлоруңузду, сезимдериңизди, ушул жашооңуздагы жакшы бир жаңы тажрыйбаңызды өзүңүз жашап өтүп, ойлонуп, түшүнүп, кабыл алып, анан бир чын жүрөктөн бөлүшүп өттүңүз. Биз абдан ыраазычылык билдиребиз. Учурдан пайдаланып ушул көрсөтүүбүздүн башкы колдоочулары, биздин досторубуз Толор брендине чоң рахмат. Алардын колдоосу менен бүгүн көрсөтүү тартылып атат. Мына бүгүнкү биздин ушундай сонун эфирибиз, ушундай сонун бир эмерек салонда F Concept деген бишкек шаарыбызда. Мындай айтканда сонун эмерек салон бар, ушул жакта тартылып атат. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздерге эмерек керек болсо, келип мына балким 2 кистен жазасыздарбы, башка жактан жазасыздарбы, ушул F Concept десеңиздер дареги чыгат. Ушул жалпы жамаатка да ыраазычылык билдиребиз. Андан соң биздин эң бир даамдуу досторубуз бар. Бул албетте ушул дайыма ушул бир гана Кыргызстанда эмес, ушул Казакстанда, Россияда популярдуу болуп аткан биздин Куликовдон даамдуу досторубуз. Куликовго чоң рахмат. Ушул жалпы командабызга, мындай айтканда, бизге жакшы бир сонун тамактар тартуулап беришет. Эң башкысы Куликовдун бардык продукциялары толук халал сертификаты менен, иншалла. Ардактуу көрүүчүлөр, Назиржике баарыңыздарга чоң рахмат. Буюрса бүгүнкү көрсөтүүбүз баарыбызга бир жакшы бир ойлорду, жакшы сезимдерди алып келди деген үмүттөбүз. Деңиз байке менен чогуу сиздер менен дагы бир жаңы сонун эфирлерге чейин көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.